Тип жана анын шам чырагы. 3-бөлүм. Менин бул кичине бир туугандарымдын бирине жакшылык кылганыңар, мага кылганыңар. Матай 25-40. Тип жашаган көчөнүн эң башында элдин баары шаардагы эң жакшы үй деп эсептешкен чоң, ак үй бар эле. Бул үй ага да жакчу. Жана ал ошол үйдүн алдындагы шалбаанын жана фонтандын кооздугуна суктанып, үйдү курчап турган тосмонун артынан көз жиберип көп турчу. Мүнөзүнүн ордугуна карабай, ал жүрөгүнүн түпкүрүндө кооздукту жакшы көрчү. Алыстан ага аябай жаккан ошол фонтанды жанынан көрүүнү да аябай самаар эле. 4-июль элдик чоң майрам болчу. Тип ушул күнү боло турган ар кандай оюндардын бирин да калтырбай көрүп калыш үчүн таңкы 4-тө эле турган. Ал бир үркүнчөөк аттын башын кармап берип турганы үчүн бир монета алуу болду. Ал аттарды үркүтүш үчүн бул акчоого дароо пистон сатып алды. Тип замбиректин жанына барып алып, айланадагыларга аябай жолтоо болуп жатты. Андан кийин чиркөөнү курчап алган топ балдардын баарынан катуу кыйгырып, баарынан ашынып тентек кылып жатты. Кыскасы, баардык жерге барып, баарын көрүп, болгон мүмкүнчүлүктөрдүн баарынан пайдаланып кылганга аракет кылды. Эртең мененки саат 10-до кызыгы тарап, болгон акчасынын баары түгөнүп, акча табууга эч нерсе калбагандай болуп калды. Ал эртең мененден бери эч нерсе жей элек болчу. Азыр үйүнө барган күндө да ага эч ким тамак бербей турганын билген. Анан калса, ал көпчүлүктүн ичинен досторун жоготуп койгон эле. Көптөн бери күткөн майрамы анча деле укмуш болбогон үчүн анын көңүлү чөгө баштады. Эски челектин үстүнө отуруп алып, ушулардын баарын ойлоп, андан бетер үңүрөйүп калды. Бирок кечке эле мынтип отура бергенде эмне? Ал ордунан турду да, чөнтөгүнө колун сала, ышкырып коюп жаңы бир нерсени издеп жөнөдү. Ошол учурда ал сонун, аппак үйү бар Минтурн мырза колуна толтура баштыктарды көтөрүп алып, шашып бара жатканын көрүп калды. Аны аябай таң калтырып, Минтурн токтоду да, аны карап, "Сен кимдин баласысың?" деп сурап калды. "Джон Левинин." Сен какта жашайсың?" "Көлмөнүн аркы өзүндө, тегирмендин жанында." Сен тиги жыгач устанын уулусуңбу? Эми эстебедимби? Атың ким?" "Тип." "Тип? Күлкүлүү ат экен, э? Сен эмне башка атың жокпу?" "Балким, болсо болгондур. Анткени менин чын атым Эдуард болуш керек. Бирок мени Эдуард деп эч ким айтпайт." Түшүнүктүү. Тип, эмесе мындай. Сен бүгүнгө ичинде эмне кылайын деп жатасың?" "Мен өзүм деле билбейм, көчөдө жүрөм го. Балким алаксый турган бир нерсе табат чыгармын." "Мен сага бир нерсе айтайын деп жаткам. Күүгүм кирип калганда биздин бакка кел. Биз ырырдап, фейерверк аттырабыз. Кыскасы, калганын өзүң көрөсүң да." Тип тартынчаак эмес болчу. Ал оңой менен бирөөдөн уялчу эмес. Бирок мындай күтүлбөгөн чакыруудан анын жүрөгү токтоп кала жаздады. Ал туура эле түшүндүбү? Минтурн мырза аны чын эле өзүнүн бакчасына конокко чакырып жатабы? Ал эми жанагы фонтанды суу бетине чачыраганчалык жакын барып көрө алабы? Ал кубанганынан секирип жибере жаздады. Бирок Минтурн мырза, "Кандай дейсиң? Келесиңби?" деп сураганда Тип балким өмүрүндө биринчи жолу болуш керек кекечтенип, Мен билбейм. Менин кийип барганга кийимим жок", деди. "Ал дагы кийип турганыңчы? Бул эмне, кийим эмес бекен?" Бул кийим деле эмес да, мырза. Ушул да кийим болмок беле", деп жооп берди Тип эми өзүнө келип, кытмыр көздөрүн жымыңдата. Минтурн мырза каткырып күлүп баланын кир кебетесин карап, "Чын эле ошондой экен. Бирок үйүңдө суу бар да, э? Туурабы?" "Ооба, суу толтура. Анда ошол сууга бир чумкуп келе кал. Ошондо сен меникине жок дегенде бетиң башың таза келесиң. Көрөсүң го, биздин үйдө сонун майрам болот." Ошентип шашып бара жаткан Минтурн мырза өз жолуна түштү. Бирок дагы бир жолу кылчайып мындай деп кыйкырды: "Эй, Тип, тааныш балдарыңдын баарын ээрчите кел. Бүгүн кайдан майрамдашын билбей жаткан балдар кыздардын баардыгын ала кел."
деп ойлоду Тип. Мына жыргал деп ушуну айт. Мен турдун дачасындагы фейерверк болгондо да фонтандын жанында. Мен сөзсүз барам. Ал мага балдарды ээрчитип келсең болот деп айтпадыбы? Мен тиги Боб Тернерге барып келейин. Анын курткасы да жыртык эмеспи? Экөөбүз окшош болуп калабыз да. Ой жыргал. Тип колун чаап, ачуу ышкырды да, көчөнү жаңырта, «Ура!» деп кыйкырып жиберди. Ушул кечте Минтурдун эң сонун бакчасы ал мурда көрүп жүрчү балдарга таптакыр окшобогон башка балдарга толуп калды. Бай менен кедейлер бир үй бүлөдөй болуп аралашып кетишти. Түркүн түстүү оттуу жылдыздар асманга учуп жатканда, балдардын кубанычтуу кыйкырыктары абаны жарып жиберди. Фейерверктен чыккан жарыктан фонтанды көрүшкөндө, балдардын кубанычынын чеги жок эле. Бирок бардык нерсенин акыры болгондой эле бул кече да аягына чыкты. Фейерверктерден турган эң сонун гүлдестен майрамды салтанаттуу жыйынтыктап, Минтур мырза коноктордун подъездин алдына чогултуп мындай деди. Балдар, Гольбрук мырзанын силерге айта турган бир нече сөзү бар экен. Азыр анын сөзүн угуп, андан кийин баарыбыз чогуу бир ырырдап үйлөрүбүзгө тарайбыз. Гольбрук мырза жыйын жетекчиси болчу жана балдардын көбү аны таанычу. Ошондуктан бардыгы анын сөзүнө кунт коё кулак түрүп калышты. Бирок Тип аларга кошулган жок. Ал ракетанын акыркы учкундарына өкүнүчтүү көз жиберип калды. Насаат сөзүн тим эле койсо болмок, деп көөрөнүп койду. Балдар, бул кече силерге жактыбы? Деди Гольбрук мырза. Баары жапырт, ооба деп жооп беришти. Жыйын жетекчиси жылмайып, силерге баарынан эмне жакканын мен билем, деп сөзүн улады ал. Ал ошол кечинде эң сонун фейерверк жөнүндө айтып жаткан. Бирок ал балдарга кубаныч тартуулаган фейерверк тууралуу сөздөн башка сөзгө, адамдар туура жолду тандап алышы үчүн берилген башка жарык жөнүндөгү сөзгө өтүп кетти. Болгону ушул гана сөз айтылды. Насаат сөз кыска жана жөнөкөй болгондуктан балдардын эң кенжеси дагы аны кайра кайталап бере алмак. Бирок бул кыска насаат сөздө көп маани камтылган эле. Чынын айтканда, Тип андан ары да окуусу келип турган эле. Перинин шахтерлор жөнүндөгү аңгемеси дагы ушул окуяга үндөшүп кетет окшойт. Тип ошол чырак тууралуу дагы көбүрөөк билгиси келди. Анткени Пери эже ошол чырак аркылуу жакшы адам болууга болот деп айтпады беле. Ал чырак бир адамга түбөлүк өмүргө алып бара турган, жалгыз тар жолду табууга жардам берген турбайбы? Ойго батып кеткен Тип балдар ырдап жибергендей чочуп кетти. Жаркырасын биздин жарык, алсыраган элдерге. Ырдап бүткөндөн кийин балдар үйлөрүнө тарашты. Тип терең ойго чөмүлүп алган. Бул чынында эле эң сонун кеч болду. Баарынан да акыркы ырчы. Ал ырда дагы жарык тууралуу айтылат экен. Гольбрук мырза балким бул ырды Тип үчүн атайын тандап алгандыр. Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Ал Типтин эмне деп ойлоп жатканын кайдан билсин? Пери эжеге эмки жолукканда андан баардыгын жакшылап сурап албасам, деп ойлонду Тип. Бирок тилекке каршы олуттуу бир нерсе тууралуу бирөө менен сүйлөшөйүн дегенде эле кычагансып ал кишини да таппай калат эмессиңби?